Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн жогорку кеңешке Алайкуу өрөөнүнөн Кызыл Жар айыл өкмөтүнүн депутаттары конокко келген. Адегенде өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Кызыл Жар айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айыл кеңешинин Кайыңталы айылынын депутаты. Бул Бишкекке эмне максат менен келдиңиздер? Эми айылда ушу элдин көйгөйлөрү анча мынча жетишпестиги үчүн ошолордун көйгөйлөрүн жеткирүү. Негизги ошо кандай көйгөйлөрдү айттыңыздар? Светтер боюнча, жолдордун оңолушу боюнча ушу. Депутаттардан сиздерге кандай жооп болду? Депутаттардан жооп болду. Өзүбүздүн Каракулжа районунун депутаттары бар үчөөнүн ичинен эме алдык жоопторду. Мына көбүнчөсү жол маселеси экен сиздердики. Жол маселеси, мектептагы маселе бар экен, суу маселеси бар экен. Жарыктандыруу боюнча. Булардын баардыгына негизи буга чейин мамлекет карап жардам берип келатабы? Берилип атат, жардам болуп атат анча мынча. Азыркы учурда эң биринчи кезекте чечиле турган маселеңиздер кайсы? Азыр эң чечилчү маселе ушу биздин анча мынча айылдарда спорт боюнча залдар курулуп атат, ошолорго кичине жетишпестиктер бар да. Ошолор ушу мектептердин эскирген ошолорду жаңылоо боюнча. Ошон үчүн кичине көйгөйлөрдү айтып келгенбиз. Кийинки? Мен Кызыл Жар айыл өкмөтүндөгү ошо Терек айылынын депутаты Айдаралиева Гүлмира. Сиз кайсы маселени көтөрүп келдиңиз бул жака? Мен айыл жеринде ошол пенсия, пособия боюнча маселени айттым. Ошо пособия боюнча көп аялдар ошо пособия ала алышпай келет да. Машинаң бар, же болбосо муюң бар, же бир 5 коюң бар деген маселе боюнча ошо пособияга жетише албай, ала албай келишет. Эгерде переплат болгондору дагы бар. Пособия албатып эле бир техничка болуп, бир утурумдук ишке орношо калса эле, кайра аны переплат кылдырып, азыр ошол биздин айыл өкмөттө 30 адам ошо переплаттын үстүндө турат да. Ошол боюнча суроолорду берип, ошол боюнча жоопторду алдык. Андан сырткары мына сиз мончо маселесин козгодуңуз. Ушу 4 айыл өкмөтүнө бир мончо керек кур дегенде депчи. Жергиликтүүлөр өздөрү биригип мындай мончо салып ала албайбы? Эми биз бул жактан дагы ошо сурадык эле, жардам болобу деп, бирок андай болбойт экен. Ошо өзүбүз жергиликтүү өкмөт тарабынан, мигранттар тарабынан, же бир демөөрчүлөр тарабынан курсак болот экен да. Кийинки. Эми мамлекет өзү ошол мончо сыяктуу же болбосо башка ошол элдин жашоо шартын жакшырта турган нерселерди куруп берүүгө мындай күч кубаты жетпейт деп эле айтып келатышат да, баардык эле трибунадан да. Сиздин оюңузча ошол эл өзү мындай өзүнүн үй шарттарын жакшыртып алуу боюнча аракеттерди жасап атабы? Адегенде өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Кызыл Жар айыл өкмөтүнө караштуу Кайыңталы айылынын депутаты Кадырбаева Дүрдөнөмүн. Биздер ошо көйгөй, бизде биринчи ошолорду боюнча Бания Саняны курганга биринчи суу маселеси өзүбүздө ошол жерлерибизде чыкпай турат. Ошо суу маселеси чыккан калган болсо, ар ким жекеме деле өздөрү баня куруп алышмак. Биз ошол маселеге такалып калдык. Биз келип буяка суроолорубузду коюп, талапты койдук. Кудай калса суубуздун дагы эмеси чечилип калды. Жакшы. Быйылкы жылы болсо, эмдиги жылга суулар ушул көп жерлерде чыга турган шарт түзүлүп калды. Азыркы учурда сууну кайсы жерден ичесиздер? Азыркы учурда айылдар дайрадан эле ташып келип ичебиз. Элдер бүт эле ошо дайрадан ташып келишет. Унааларга жүктөп, малга жүктөп дегендей сууну ташып ичебиз. Чыгарсак болгудай. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Кызыл Жар айыл кеңешинин төрагасы Матыкеев Саматбек Курманалиевич. Менин суроом ошол да, ошол элдин күчү жетпегендиктен мамлекеттен сурап келди да. Эми сиздер мындай канааттандырарлык жооп алып атасыздарбы бул жактан, мисалы ошол эле депутаттардан? Мындайда биринчиден биз депутаттар элдин үнүн ошо жогорку органга жеткирүү.
Экинчиден ошол өтө эле көп муктаждыкка элдин күчү жетпей турган гана нерселерден жардам сурайбыз. Так азырынча айыл өкмөттүн аймагында биз дотацияда отургандыгы үчүн ага да карабай бизден сырткардан чыгып иштеген мигранттардын жардамы аркасында бардык шарттарды биз түзүп атабыз. Биз дотацияда отурабыз деп эле карап отурган жокпуз. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Элибизде Россияда иштеген, Казакстанда иштеген, Бишкекте мына шаарда иштеген атуулдарыбыз айрыкча 2018-жылдан бери аймактарды өнүктүрүү жылына Сооронбай Шариповичтин күн иш чарасына биз абдан бир колдоо көрсөтүп атабыз. Мына быйылкы жылы ар бир айылдагы атуулдар, мигранттар ар бир айылга өздөрүнө керектүү спортко тиешелүү жарыктандыргыч, көчөлөрдү жарыктандыруу маселелерин чечип берип атат. Сөзсүз түрдө мамлекет дагы сөзсүз караш керек да, жардам бериш керек да. Азыр бизде Орчундо деле көп мындай жетишпестик, көйгөй жок. Эми баягы кээ бир маселелер бар экен, мектептер бар экен, ага жалпы мигранттар салып бере албайт. Ошон үчүн бизде заманбап мектепте окуса дейбиз балдарыбыз дагы. Мугалимдерибиз дагы ошо заманбап мектепте эмгектенип, келечекте ошо кыргыз элине бир салым кошкон инсандарды тарбияласак деген ойдобуз да. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Кайыңтала айылынын депутаты Салибаева Тамара. Эми ушул географиялык абалы татаал, жолу узак, жол киреси кымбат аймакта сиздерди кармап турган эмне? Биз эми ошол илгертен жашап калганбыз да ошол жака. Ошон үчүн жашап атабыз. Сиздер эми жашап калдыңыздар, ал эми жаштарды Жаштарга эми иш жок, келип атышпайбы жаштар? Бирок ошол жерден бир иш таап иштейли деген, тирилик кылалы деген жаштар барбы? Эми бар алар, бар. Эми андай жанагындай бизде завод, фабрика деген жок. Баягы окуп келген балдар иштеп атышат, иштебегенде иштебей эле жүрөт. Кандай иш орундарын түзсө болот эле ал айкоого? Бизде айылда эми фабрика, завод курулбайт. Анан билбейм, өздөрүнчө жанагындай ири неме ишкана кылып, майда чүйк ишкана кылып иштесе болот жаштар. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Кызылжар айыл өкмөтүнүн Күйө Таш айылынын депутаты болом. Атым Кенжебек Аметов. Сиз жашаган аймакта кандай бизнес кылса болот? Кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Эми биз жашаган айылда, например, шарт мүмкүнчүлүктөр көп. Азыркы мезгилде ар кандай шарттарды түзүп атпайбы? Мисалы, мамлекет тарабынан ошол айыл жерин, аймактарды өнүктүрүү жылы болуп атат быйыл эми. Ошого жараша жанагындай биз эми айыл жеринде тургандыгына байланыштуу бизге көп шарттар түзүп берсе болот. Жанагы жаштар мисалы мал өнүктүрүү боюнча, былтыр да бизге бир кичи бир чакан сүт заводу ачылган, сүт заводу ишке кирген, ошо ачылып. Ошондой бир кичине бир завод, фабрикалар болсо, кичи чакан ишканалар болсо. Кийинки Турдалиев Элдар, Кызылжар айыл кеңешинин депутаты, Сайтала айылы. Сиздер ошол айылдын бюджетин сиздер карайсыздар да. Ошо айыл өзүнүн ошол каржысы каяктан чогулат, эмнеден чогулат? Бул дотацияда отурган айыл өкмөт болгондуктан бул өкмөттөн көбүрөөк акча алат. Анан башка бир инвестиция издешет. Ошо менен жашап келатат. Эми дотациядан качан чыгат, аны билбейм. Бирок дотациядан чыккычаңдык өкмөттөн алган. Жылына ошо чыгымы канча айылдан? 11 миллион болуш керек, мен так эсимде жок. Болжол менен 11-12 миллионду. Бул акчаны сиздер кантип бөлүштүрөсүздөр? Каяка бөлүштүрөсүздөр? Каяка кетет көпчүлүгү? Бул акчанын эми ошо тоолуу айылда жашагандыктан бул жерден ошол социалдык жактан мүмкүнчүлүктөргө бала бакча дегендей бар. Бизде 6 ай кыш болот. Анан көмүр, отун деген маселелерди биз алайдан алып барып жагабыз. Вот ошогон каражаттар көп келет да. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Кызылжар айыл өкмөтүнө караштуу Кайыңтала айыл округунун жергиликтүү кеңешинин депутатымын. Айтсаңыз, айылды өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар? Эми айылды өнүктүрүүдө эми бизде эле мал чарбасы менен
Мына алар депутат коллегаларым айткандай, бизде жер жемиш аяк бияк дыйканчылык болбойт. Ушу мал чарбасы менен эмес. Эми мал чарбасын эме кылганда бизде көпчүлүк кайрак, сугат жерлери аз. Эми мына табигаттын эмесине караганда кургакчыл болуп, түшүмүбүз да аз болуп, көпчүлүк ушул райондон ташып атабыз, жем чөбүздү. Анан ошондо мал өнүктүрүүбүз да сәл ушул аксап атат. Мамлекет сиздерге жардам кайсы тарабынан жардам берсе мүмкүнчүлүгүңүздөр көбөймөк? Эми мамлекеттен эми аз кичине битке эме даярданып келген эмелерибизди эме бердик, суроолорубузду. Кандай суроолор? Ошол баягы сугат боюнча, баягы кайрак жерлерибизди сугарып, суу чыгарып ошондон түшүм алуу боюнча эмелерди кылдык. Кичине ошо чечип бергенбиз деп үмүттөндүрдү бизди. Бир ошо үй бүлөгө болжолу менен бөлүнгөн жер үлүшү канчалык? Бизде эми жан башына 1,5-3 сотиктен тиги. Эми жерибиз аз биздин, өзүбүздүн өкмөттүн бар дегенде жер аз. Өтө аздан тийип калган. Эми азыр тилекке каршы азыр семья өсүп атат, бала чакабыз чоңоюп атат. Азыркы кийинки чыккан балдарга жерибиз жок. Ошол 93-жылы тартылган, ошол боюнча жер маселеси бизде оор. Мен Кызылжар айыл кеңешинин депутаты Зарбек Дөөлөтбек, Кооч айылынан. Айтсаңыздар, ошо үйүңүздөрдүн жанындагы жерлер деле аз турбайбы? Аларды кандай пайдаланасыздар? Биздин үйүбүздүн жанында жерлер деле аз, аларга кичинеден арпа, буудайбыз дегебиз, картошка эгебиз. Ошондой жер жемиштерди эгип алабыз, картошка, пияз өсөт. Азыркы учурда мына элдин жалпы жашоо деңгээли сиздердин багымыңыздарда кандай? Биздин жалпы ошол деңгээли жакшы эле азыркы учурда. Ушул кичине мал чарбачылык менен алектенебиз. Малыбызды ошол багып, сатып, ошондой алектенишет элдер. Өсүү, өнүгүү же болбосо мындан ары жакшы болот дегенге үмүт барбы? Үмүтүбүз бар, үмүтүбүз чоң, ошо өсөт го деп. Эмнеден улам билинет ошол? Ал ошол кичинеден малдын баасы өссө, бизге дагы ушул өсө турган немебиз болор деген үмүтүбүз бар. Кийинки? Кызылжар айыл өкмөтүнүн Терек айылындагы 6-чакырыштагы депутаты Алакеев Эрмек Кадыралиевич. Мына эмне максат менен депутат болосуздар? Ошол мага көп баягы суроо туудурат да. Себеби дегенде сиздер зарплата албайсыздар, айыл дотацияда турат, акчасы жетишпейт. Эмне маселе чечесиздер? Биринчиден биз ушу депутат болуп шайлатканда максат коюп шайланабыз. Ошого айтканда эми элдин үнүн ар бир адам эле өкмөткө жеткирбес да. Биз элдин үнүн жеткиришибиз керек өкмөткө. Чечилбөө маселелер болсо өзүбүздүн сессиябызда чечебиз. Же болбосо мындай жогорку кеңештерге айтабыз дейбиз. Ошолордон чечебиз эми. Максат менен иштеп келебиз. Элдин жашып, ошо элдин мындайча айтканда жыргалчылык жашоосун өстүрүшүн, жылга өнүгүш үчүн өзүбүз 21 кылым ошого жараша жашаш керек. Талаа ошондой болуп атат. Мына 2018 жылда жакшы жыл болду, президент жарыялаганга мисалы аймактарды өнүктүр жыл деп кыйла жылыш болуп атат. Мына быйылкы жылда Эмне өнүктү? мисалы көрсөк, быйыл 2019 жыл Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаштырыш жылы болуп атат. Бизде жоктен мурун мисалы сотка маселеси, связь маселеси начар болгон 3-4 жыл мурун. Азыр көрүп сүйлөшүп атабыз. Жоктен Америка, Европа, башка мамлекет бүт сүйлөшүп жүрүп атат. Заманбап мектептер курулуп атат. Спорт аянчылары курулуп атат секин-секиндик менен. Мына маданият үйүнү да курулуп атат. Детсадтарга площадкалар курулуп атат. Эми буларда курулуп атканда биздин сырткы мигрант акаларыбыз, укаларыбыз дагы жакшы жардам берип атат да. Булар келип өзүнүн салымын кошуп атат. Инвестициясы тартып атабыз башка мамлекеттерден келгендерден. Ошолор негизинде курулуп өнүгүп атабыз. Көө Таш айылынын депутаты Одон Жунус. Сиздер эми бул жакка убактыңыздарды коротуп, ат арытып, анан кийин дагы чыгым болуп келдиңиздер да. Жогорку кеңештен келип эмнени көрдүңүздөр?
Эң негизги максат кичине көйгөйлөр менен кошо улардан тажрыйба алуу, тажрыйба топтоо максат болчу. Көп нерселерди көрдүк, үйрөндүк, түшүндүк дегендей. Ошол. Эң негизги сабак эмне болду? Депутаттардын ишмердигин көрдүк. Ар бир мүмкүнчүлүгү бар депутаттар менен баарлаштык. Түшүнбөгөн маселелерди сурадык, талкууладык дегендей. Парламент ошо жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү сиздер үчүн эмнеси менен маанилүү? Эми күзгүнүн эки бети бар го, эки жагы тең бар экен. Биз багы сынчыл келебиз го. Айтып мындай караганда кыйын деле экен. Иши оор. Мисалы не деп сындайт элеңиздер айылда? Эми мынтип эле койсо болобу, антип койсо болбойбу деп сындалат да негизи. Мына жеримде ошо. Бул жакка келгенден кийин эмнени көрдүңүздөр? Эми жекече баарлаштык кээ бир депутаттар менен. Анын ой пикирлерин уктук. Биз ойлогондон да алар башкача түшүндүрүп айтып беришти. Мен Күйө Таш айылындагы Амантур Карагозов атындагы номер 109 кесипчилик лицейдин директору. Билим берүү маселесин депутаттардын алдында көтөрдүңүздөр, бирок депутаттар бир нерсени сиздерге айтты да. Ошол жергиликтүү деңгээлде балдарыңыздарды жанагындай бир 11 классты бүткөндө эле кесип ээлери болгудай кылып мындай билим бергиле деп мындай бир кеңеш айтты да. Ушул ой канчалык деңгээлде ишке ашышы ыктымал? Эми бул айтканыңыз туура. Себеби дегенде биздин ошол лицейибиздин имараты 1956 жылы курулуп, бул пай дубалы таш менен түптөлүп, анан дубалы кам кирпич менен бүткөн да. Азыркы мезгилде өтө аварийный состоянияда турат. Ушул базабыз союз таркаганга чейин аябай күчтүү лицейлердин бири болгон. Көптөгөн профилдеги окуучуларды, студенттерди тарбиялап чыгарганбыз. Кандай кесипте? Ал мезгилде эми айдоочулук, сварщикти, плотникти, фермерди, ветеринарды, ушул өзүбүздүн айылдагы баягы кадровый маселелерди чечүүгө өтө чоң жардам берген да ал мезгилде. Кесипти бересиздер, бирок ал кесип менен иштегенге жумуш жок турбайбы? Туурабы? Бирок чындыгын айтканда өзүбүздө жумуш жок. Бизден ошол тарбияланып чыгып ошол профилге ээ болгондор көпчүлүгү мисалы ыраазычылыктарын билдиришет. Россияда мисалы газоэлектросварщик даярдап чыгара турган болсок, же устачылык тарбиялап чыгара турган болсок, алар ошол чет мамлекетте иштейт. Казакстанда, Россияда. Ал эми азыркы мезгилде Ош, ушул Бишкек шаарларында жанагы сектор пайда болду, мини сектор. Мына ошолорго дагы азыр диплом менен кабыл алып калды. Биз ошолордон бычмачы, тикмечилерди да тарбиялап чыгарабыз да. Бирок биздин базабыздын аздыгы гана биздин көйгөйдү жаратат да. Эми ошол сиз иштетип аткан кесиптик лицейдин сиз айтып аткандай базасын кеңейтүү, имаратын жаңылоого мүмкүнчүлүк барбы экен? Мүмкүнчүлүктү эми Кудай кааласа Асылбек Шарипович эми токтокунуштер эмдиги мына бул 2020 жылга планга киргизүү боюнча маселесин койду. Маселени неме кылышты, кабыл алышты. Эми ошол чечилип берилсе, көтөрүштү да, эми ошол чечилип берилсе аябай жакшы болот эле да. Рахмат. Кийинки. Номер 2905 шайлоо участкасынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Абдыкадыров Назар. Сиздер депутаттар эмне маселени чечип бересиздер негизи да ошол жергиликтүү элдерге? Эми айыл ичиндеги жергиликтүү биздин өзүбүздүн эле айылдан айтсак, эми жер иштетүү же жайты туура пайдалануу боюнча ушундай мемелерди элдин мемесин ошол сессияда мемеге карайбыз да. Ошол жерди кантип иштесе болот, малды жайты туура пайдалануу. Жайты көчү конуу дегендей да. Сиз мына жана жайыт маселесин көтөрдүңүз окшойт. Канчалык маанилүү болуп атат ушул эмеде Алайкуудагы жайыт маселеси, жайыттарды бөлүштүрүү маселеси? Жайыттарды бөлүштүрүү маселеси эми жайыттардыкин эми жаз күз деп эми бөлүнөт да биздикичи. Эми жазындасы бир жазгы жайыт өзүнчө болот. Күзгү жайыт өзүнчө болот. Эми ушуларды эми үнөмдөп туура пайдалануу да. Туура пайдалануу, анан кийин лесниктер, лескоздун жери өзүнчө болот. Аларга мал урунсак, малдын башына бодого 70 сомдон, жандыкка 50 сомдон ушундай бир меме төлөйбүз. Лескоздун жерине. Анан бодого 50 сомдон.
бодок 50 сомдон жандык 30 сомдон 10 сомдон ушундай бир өзүнүн мемеси бар да. Тариф бар, ошолорго меме төлөп беребиз. Лесхоздун жерине. Ал эми жанагындай өзүнүн жай мемебиз болсо, жайлообуз болсо, аны туура пайдаланабыз. Жергиликтүү эл деле баары өзү түшүнөт баары. Сиз акыркы кеңес. Кызылжар айылдык кеңешинин депутаты Ашимов Озат Кочат айылы. Ошол сиздин баамыңызда кандай болду эми? Жергиликтүү кеңештин депутаттары сиздер чече турган маселелер кайсылар экен? Ал эми жогорку кеңештин депутаттарынын жардамы менен чечиле турган маселелер кайсылар экен сиздин баамыңызда? Биздин өзүбүздүн чече турган маселе эми өзүбүздүн немедеги маселе да эми айыл өкмөт ичиндеги өзүбүздүн элдердин жогорку кеңештики булар чоң экен. Аябай эле чоң экен. Мисалы? Мисалы мамлекеттин чечип атат, биз эми кичинекей айыл өкмөттө эми. Чече албаганын алып келдик. Чече албаганын алып келдик, эми колубуздан келип. Кандай маселелерди алып келдиңиздер эле анан кийин? Мектеп, жол эми бизде основной. Заманбап мектеп түшүп калса деп айылга. Негизи ушу жогорку кеңештин иштегени сизге жактыбы же мындай кемчиликтери барбы экен? Жакты, жакшы эле. Кемчиликтерин билбейм эми, кемчиликтерин жүрүш керек да бу жерде кыйла кемчилдик издеп. Туура айтат. Акыркы суроо мынакей, айылдык кеңештин төрагасы сизге болсун. Мына баардыгыңыздар менен сүйлөштүк бир сырачы. Сиздердин баамыңыздарда кандай эми мисалы жалпы жонунан алсак жашоо турмуш деңгээлиңиздер кыйын эле экен да. Мисалы ошол эле тиги жерлериңиздер аз тартыш, жайыттарыңыздарда деле проблема, суу деле тартыш. Бирок ошого карабай эле абдан жакшы сонун өнүгүп атабыз деп айтып атасыздар да. Ага эмне себеп болуп атат? Жок десек бирөө алып келип бербейт да. Анткени биз Нукура чыныгы Манас атанын урпактарыбыз да. Кыргыз эли чыдамкай, каарман эл келет. Таза эмгеги менен Алайкуу эли өзүнүн бүгүнкү күндө жашоосун абдан жакшы түздөп алды. Мамлекеттен көп деле нерсе талап кылбайбыз. Жолду карап берсе, мекеме уюмдарды, мектептерди, бала бакчаларды каржылап берсе, эл өзүнүн каржысын өзү көрөт. Жаман эмес, Кудайга шүгүр, сырттан чыгып кеткен мигрант балдарыбыз ата энесине жардам берип, азыр бүгүнкү күндө күн үй башына десем жаңылып калышы мүмкүн, 2 үйдө бирден сүт бала чакасын шаарга жайгаштырып койгон. Себеби эң негизгиси мал чарбасы менен болгон каржыбыз ушу малды көбөйтүп, пародосын көбөйтүп, мына ушуларды сатып, бала чакасын багып, заманбап турмушка ээ болуп отурушат. Шүгүр жакшы. Бирок эми жакшы эле дейсиздер, эмнеге андай болсо ошол жерге жаштар жашап калбайт? Жаштар дагы ар бир адам өзү төрөлгөндөн кийин ал бир мамлекет түптөөчүсү болуп эсептелет. Мисалы, адам баланы үйлөнгөндө ал бир мамлекет түптөлдү деген сөз, кичи мамлекет деген сөз. Ал дагы өзүнө келечекке багыт коюп атат, ошо максатын аткаруу ишинде. Ал эми айылда аларды иш менен, жумуш менен камсыз кылуу бизде тартыш. Ишканалар жок. Жеке ишкерлердин жардам аркасында бардык дүн продукциялар ошол жерде сатылып, ошол жерде алып барылып, эл көп деле ылдыйбөдө чаба бербейт. Себеби эгерде жумуш орду камсыз болуп ишканалар курулган болсо айылда, анда биздин бала чакалар деле сыртка чыкмаган эмес. Ошо жумуш орду жок болсо эмнеге анан кийин Кудайга шүгүр жашообуз жакшы? Мал чарбабыз кеңири. Мал кеңири. Кудайга шүгүр азаны карабай турушат кашкырга жем кылып. Жоктошо бирөө береби? Канчалык эмгектенсе, тырышса ошончолук байлыкка ээ болот. Канчалык жалкоо болсо адам баласы, ал ошончолук жетишпестикке ээ болот. Кашкырды ошо алып атабыз. Бир эле эмес сиз айткандай кашкырды ошо алып атабыз. Мына ушундай бизде айыл жергесинде мен айтам, алам айылдан башталат деп бекер айтылбайт да. Туурабы? Алам Алайкуудан башталат. Себеби Алайкуу элиндеги чыккан бүгүнкү күндөгү даңазалуу инсандар бул кыргыз элине таанымал. Мисалы үчүн Сооронбай Жусуй бабабыз, Кыргыз эл баатыры, мына ошол биздин Кызылжар айыл өкмөтүнүн аймагында Кайынтала айылынын тургуну. Себеби
Биз шаарда жашагандар менен айылда жашаган адамдардын бир топ айырмачылыгы бар. Себеби мен ар дайым айткым келет да, мен айылда жашап калганына сыймыктанам деп. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары ушуну менен соңуна чыкты. Бизде бүгүн жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышууга келген Алай Койрөөнүнүн Кызыл Жар айылдык кеңешинин депутаттары болду. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге.